Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne qâlû Rabbunallâhu thumma istakâmû. Бул Бишкектин чет жакасындагы Курман айт үчүн курмандыктар чалынып жаткан жерлердин бири. Адеп Ашаты диний уюму уюштуруп жаткан бул жерде бүгүн 100дөн ашуун бодомал курмандыкка чалынып, этин колунда жоктурго балдар жана карыялар үйүнө, медреселерге таркатылып берилет. Бишкек шаарынын тургуну Дастан биринчи жолу Курман айтты майрамдап жатат. Ал толкунданып жатканын, ички сезимдерин сөз менен айтып бере албастыгын айтты. Бүгүн биринчи жолу келдим да байкем менен. Аябай жагып атат. Для меня это что-то новое, открытие, мындайча айтканда. Очень, мне сказать, приятное. Мне понравилась в целом вот концепция вот этого всего, когда люди собирают деньги, покупают, как сказать, коров, да, и как-то раздают малоимущим. Вот эта концепция, она очень классная. Адеп Ашаты диний уюму Курман айтта мындай самалыктарды дээрлик 20 жылдан бери уюштуруп, элди ынтымакка, биримдикке үндөө менен бирге кайрымдуулукка да чакырып келет. Адеп Ашаты диний уюмунун жетекчиси Аскарбек Акимбай уулунун айтымында, Адеп Ашаты диний уюмунун өлкө аймактарындагы бардык бөлүмдөрүндө курмандык чалынып, эти муктаждарга таркатылып жатат. Курбандык чалуу мүмкүнчүлүгү бар адам үчүн важип өкүмдө болгондуктан бир эле ошол тургундар үчүн эмес, балким сапарда жүргөн же ошол чет мамлекетте иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз дагы ошол элибизге, жерибизге бир курбандык жиберип коелу деп, мына кечээ күнү эле ошол акындарыбызды ойлоп, Россиядан жада калса ажыда жүргөн биздин бир туугандарыбыз ошол курбандыкка кошулуп курбан чалып атат. Анан өздөрүнүн ошол балким ата-энеси же бир туугандары ушул шаарда же айылда болгон болсо, ошол эттер жеткирип коюла дейт, ошол шарттарда түзүп берип атабыз. Быйылкы Курман айттагы негизги өзгөчөлүк көз өткөн кыргыздын улуу төкмакындарына багышталып курмандык чалынды. Быйыл мына өзгөчө сиздер өзүңүздөр көрүп болгондой, биздин белгилүү төкмө акындар аталарыбыздын атынан ошолор бир эскерип, курбан чалып, Куран окуп, бата кылып коелу деген максатта Бишкекте өзгөчө бир майрам болуп атат. Бул акындарыбыздын, бул аталарыбыздын атынан, ар биринин атынан, балким бирден төс ойсу да аз келе тургандай улуу аталарыбыз, жеңи жок, Токтогул аталарыбыз деген эмне деген чоң аталарыбыз. Элге жерге өзүнүн салымы чоң. Мына ошолордун атынан курбан чалып атабыз. Бул курбандыктар чалынгандан кийин биринчиден муктаж адамдарга, жетим жесирлерге, кыскасы баарына тегиз таркатылат. Бул бир эле муктаждар үчүн эмес, бул баарына тегиз бир майрам болуп эсептелет. Бир топ жыл мурда Курман айт майрамы башкача өңүттө өтүп келсе, соңку жылдары кайрымдуулукка басым жасалып жатат деген пикир менен Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Равшан Акимбай уулу бөлүштү. Бизде баягы алдың түшүнүк ушундай эле да, атап өткөндөн кийин 3-лүк, 7-лик, 40-лык, андан айттыгы деп коет эле. Айттык деген өзү негизи шариятыбызда майрам да. Бизде эмне кылынып атат? Баягы аза күнүгө айлантып алгандыктары өтө бир адамды кайгырта турган нерселер. Бүгүн Кудайыма шүкүр, жакшы болуп атат. Себеби ошол нерселерди мындай исламий бир майрамга айлантып, курбандыктардын мына азыр эле көп болуп аткан нерсе бир 100дөн ашык бука союлуп атыптыр. Бунун келечеги жаш баягы муктаж инсандарга, жетимдерге, балдар үйлөрүнө, карыялар үйүнө, жана ошол канчалаган инсандарга ушул эттер жетиши менен алар дагы бир майрамдык маанайды майрамдайт да. Бир бука дагы. Дээрлик 50 жылга чукул убакыттан бери Кыргызстан мусулмандар башкармалыгында иштеп келе жаткан Аалымдар кеңешинин мүчөсү Дүйшөнбай Ажы Отунбаев союз мезгилинде адамдарда Курман айт деген түшүнүк жок болгонун, учурда бул түшүнүк кенен жайылып, анын маанилүүлүгүн, маданиятын түшүнүп калганына токтолду. Бүгүн ушул бир сом, эгерде бир сом бирөөгө жардам берсеңер 700 сом ала бересиңер. 700 бир сом берсеңер 700 сом сооп алгандай болосуздар. Маккада болсо, Маккада эгерде Маккада болсоңуздар, бир сом берсеңиздер 100 000 сом бергенде соопка ээ болот турган күн болуп атат.
Bugün emin mına sizlerge de ayta turgan aksakalçılık nasatыбыз. Kudayım үйүңүздөрдөн чыкканда бүгүн курбан айт болуп атат. Алла Тааланын улук күнүн биздин да кылган дуаларыбыз ошо Меккедеги дуа кылгандардын ажыларынын катарында дуабызды кабыл кыла көргүн Аллахым деп ишиңиздерде кандай жакшы ниетиңиздер болсо ошо ниетти кылсаңыздар, периштелер ошол Меккеде дуа кылып, дуалары кабыл болуп жаткан ажылардын дуасыга туш келип калса, биздики албетте дуабыз кабыл болот Кудай кааласа. Адеп Ашаты диний уюму жыл сайын Курман айтта ушундай саамалыктарды уюштуруп келет. Муну менен гана чектелбестен коомчулукка диний агартуучулук жаатында көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу менен бирге элге кызмат кылып келет.